Вот в сравнительной таблице вы пишете, да, что вот выпускники президентского лицея имеют право на выбор образовательной организации, на форму обучения, как вот в нашей республике, так и за границей. И вот я хотела уточнить, на каждого выпускника какой бюджет предусмотрен? Вы имеете внутри страны или для обучения за рубежом? Ну, вы же здесь четко же Да. пишете, вот у него есть право Выбора, да? за счет государственного образовательного гранта, как на территории Кыргызской республики, так и за границей, получается, в иностранных государствах. Вот исходя из этого у меня вот возникает вопрос. Как вы бюджет рассчитываете? Или какая-то определенная сумма вот как-то заложена на выпускника? Или как? Ну, по бюджетным местам у нас есть определенное количество мест ежегодно, там закреплены. По Элюмиту у нас 50 тысяч долларов, если не ошибаюсь. Хорошо, а вот по Акылману сколько человек закрепленного? Сколько выпускников должно быть? Когда выпускники будут у вас? Ар бир жылы 72 окуучудан бүтөт. Ошо 72 окуучуга, ар бир окуучу бүтүрүүчүгө канча бюджеттен канча акча каражат каралган? Азыркы мектептеги учурундагы же болбосо жогорку окуу Силер азыр жайлар. мыйзам алып келип атасыздар да, туурабы? Ооба. Анан жазып атасыздар, мынакей биз деген буну деген грант кылып биз бюджеттен чыгарып беребиз деп атасыңар. Кыргызстанда окуйбу, чет өлкөдө окуйбу, разницасы жок деп атасыздар. Анан силер бир анализ жүргүзгөнсүңөр да, туурабы? Канча сомго ошого бир окуучу силерге канча сомго обойдется деген. Биздин максатыбыз Какой бюджет закладывался на каждого, на одного выпускника? Дүйнөдө топ 100 университеттерге өтсө гана деген каралып эле. Хорошо, а бюджет как рассмотрен? Айдыс Бековна, я вот когда разговаривал с директором лицея, обсуждали финансовые вопросы, у них позиция такая. Во-первых, они ориентироваться будут на проект Элюмиту, около 50 тысяч. Во-вторых, они будут устанавливать требования, что просто закончил, как Дасан Алваевич сказал, что просто сам факт окончания школы не должен быть сразу билетом на получение средств и обучение за рубежом. Он должен, вы говорили, там, первые 20-ки получить будет софинансирование, сам грант тоже, вы знаете, в университетах международных есть проекты. А ошону алгандан кийин тиги Элюмиттин эрежеси менен кошулат деген пландары бар. Ал мыйзамда жазылган эмес, аны иштешет азыр. Анткени азыр лицейде, мектептен окуучулар эле окуйт. Жок, хорошо. Азыр силер мыйзам алып келип атасыздар, мынакей Акылмандын бүтүрүүчүлөрүнө биз баардык шарттарды түзүп берип атабыз депчи. Бул деле мынакей жакын арада уже келе турган учур да. Анан мындай суроо болуп атат да. Азыр мынакей предположим, что мы вот закладываем бюджет на этих выпускников, да. Эти выпускники предпочли, как говорится, обучаться за границей. Но здесь нигде не прописывается, если он предпочтет остаться там, тогда что будет? Это просто государство готовит, как говорится, кадров для других стран? Или это просто деньги мы это выкидываем на ветер? Или как понять? Вот? Можно? Нет, будет обязательное требование о возврате и работе внутри Кыргызстана, насколько я понимаю. Это, получается, вы будете отдельно? Ну вот почему это тогда в В контрактных законе не обязательствах указано? обычно это пишется, это не в законе пишется. Айда Сатбековна, биз сунуш кирсек болот. Ошол боюнчачы. Сиз анда жооп бересизби, доктор Шашевна? Бул жердеги мыйзамдын кабыл алышынын зарылдык жактары да бар. Кыргызстандын мындай жеке гана колунан келген ата энелер эмес, эң жөнөкөй үй бүлөдөн тандалып алынып, мамлекеттик кызматка кенедейинен баштап даярдоо толугу менен президенттин жеке фондунан каржыланат. Бул жерде милдеттендирүү жеке гана окутуу эмес, кайра Кыргызстанга милдеттүү түрдө иштегенге. Анткени себеби өтө жакыр үй бүлөнүн биринчи этабында өтө мындай аяр топтун балдары кабыл алынган, бүгүн абдан жетишкендиги абдан жакшы. Ал эми булардын билим сапаты өскөнүнө жараша тынымсыз мындай бааланып турат. Бул жерде бүткүл дүйнөлүк эң алдыңкы технологиялар кирген жана дүйнөлүк деңгээлдеги мугалимдер келип окутуп атат. Лаборатордук техникалык базалары дагы ушул жерде жатак мугалимдер да иштейт. Ошондуктан бул жерде бир балага кеткен чыгым албетте жалпы мектепке караганда алардын тамактануусу жана чыгымдары жогорулатылган. Мыйзамда туптуура айттыңыздар, биз бүгүн мына министрликте резервке конкурс жарыяласак, алар таптакыр келбейт экен. Айрыкча илим багытында дагы анан болгонуна ыраазы болобуз да. Ошондуктан бул мыйзам бизге абдан керек, эл аралык деңгээлдеги биздеги кадрдык саясатты жакшыртуу үчүн.
Казакстанда, Өзбекстанда ушундай тажрыйбалар бар. Бүгүнкү күндө Казакстанда бүтүндөй мамлекеттик жанагы ошондой эле мамлекеттик эмес бизнес компаниялардын биринчи же экинчи лицолордун баары дүйнөлүк билим берүү системасынан өтүп келип иштеп аткандар. Анткени биз Кыргызстандагы эл аралык деңгээлдеги ийгиликтүү интеграция болуп аткандан адистерди дагы керек болсо биз да ала албайбыз. Биз дагы ким келгенине ыраазы боло алабыз. Тандоо мүмкүнчүлүгү жок. А бул жеке гана аларды колдоо эмес, аларды милдеттендирүү. Ошончолук мамлекет чоң акчаны төлөп, мыктыларды тандап окутуп жатат, кайрадан милдеттүү түрдө Кыргызстанга келип иштейсиң деген эрежелери бар. Эл үмүтүнө да ошондой койдук, жок дегенде 5 жыл иштейсиң. Эгерде 5 жыл иштебесең, Казакстандай кылып мамлекетке акчаны кайтарып бересиң, белгилүү бир деңгээлде кошумчасы менен деп. Биз министрликке 2 эл үмүтүн алалы дедик, бирок алар мыкты, бизге керектүү адистер, бирок жанагындай нормативдик расмий чектөөлөр негизинде биз ала алган жокпуз. Ала албайт экенбиз. Ошондуктан бул шарттарды көрүп, президенттин жеке алдындагы фонддун алдындагы мектепке дагы алып кетти. Анткени биздин билим берүү министрлигинин алдында болгондо биз аларга эл аралык мугалимдерди тарта да албайбыз. Биз алар каалагандай шарттарды да түзө албайбыз. Бирок ушундай прототиптерди биз ар бир областтын деңгээлинде шкафтардан баштап түзүп берүү жагын биз карап жатабыз азыр. Анткени дүйнөлүк деңгээлдеги билим берүү жетишкендиктери менен айкалышпасак, биз теңдеше албайбыз. Рахмат, доктор Шашевна. Биз өзүбүздүн сунушубузду да беребиз. Аяз Батиркулович экинчи окууга. Ошол Айда Сатбековна айтып кеткендей, ошол эл үмүтүн алган биздин жаштарыбыз сөзсүз түрдө кайра мамлекетке келип, Кыргыз Республикага келип, кайра иштеп кеткенге